Жазуучу Илимпоз Ризван Исмаилованын Коктудагы сарайвандар аңгемеси. Коктуга конгон айылдын тоону көздөй чукулунан өрдөп кеткен бир жак үй үстүндө береги үйлөрдөн кыйла обочороок тектердеги үстү камыш менен жабылган тамда жашаган аялдын бир эркек баласы менен бой тартып келаткан кызынан башка эч кимеси жок. Тоту курган кантсин өмүрү же эрден же тиричиликтен жалчыбады. Өзү жетим кыз. Алсыраак туугандарынын колунда түртүндү болуп жүргөндө Чойбек деген чабан аяппы, же чындап эле көңүлү түшүппү, токолдук алып, барып келип жашап жүрүп, никесине алган дешет. Чойбектин ажаан аялы токолду эч нерсеге эгедер кылбады. Элден уялганынан кайсы бир жылы жайлоого көчүп кетеринде айылдагы мандикерлерге ушул тамды салдырып берген. Тоодон өңгө түшкөндө шаарга ары бери каттаганда эркек баласына кыйлага имерилип бирдемелерди атап ала келчү адатындагы таштабадыбы биринчи аялдын азабынан. Анысынан ызылдап ого эле балдары көп. Наканда бир ичип алганда кызуусу менен атын таскактата айдап куржун толгон базарлыгын туш келди көздөн далдоодогу үйүнө таштап кетет. Ошондо Кудай боору ооруган чырактай кызынын пешенесинен сүйүп, уулун мойнуна мингизип, эркелетип, бир кумардан чыгат. Келери келип, кетиши кыйынга турат. Көздүн кыйыгы менен кызыга карап, ичесилет. Солкулдаган жаш кайыңдай болуп, бой тартып келатышат. Аттын кылындай катуу, кара жоон чачын экиге өрүп, артына таштап алат. Ортосу биригип, бирикпей турган, коюу, түтөгөн кашынын алдындагы жазыксыз жоодураган көздөрү эч нерсени айтпайт да, айта да албайт. Ак жоомалданган жүзүнө бөйтөгөн эриндери жарашып, ууртунда кокустан чачырай түшкөнсүгөн эки калы бар. Атасы айда жылда бир келгени менен көргөн сайын ичезилип, түтөп кетет. Кызынын минтип калышы Кудайдын буйругунанбы, же өзү себепкерби, ким билет. Окутсам деген оюнда болгону менен окута албады. Мындайлардын атайын мектеби болот деп шаарда жашаган классташ көп эле айтты. Ана, мына деп чолосу тийбей жүрүп, тийсе да жарым карыш жылганда кетенчиктеп турган ажанын айынан ою эртеңкиге калып отура берип, акыры мезгил өктөмдүк кылып койду. Кудайдын боору ооруп, бир бак ачылып кетсе экен деп тилейт ата, айласы мукураганда ичинен тынып. Тоту ак көңүл, ичинде кылдай кири жок. Дардалаңдап ойтоону сүйлөгөн саал паам парасаты жогураак. Тейтектеп чакырган жерден калбаган көчөнүн катыны. Айылдын чоң кичинеси дебей, ага чоңдук кылганга кызыктар. Жада калса коңшунун жаңы келген келини деле ара чолодо бирдемесин бүтүртүп алганга дилгирленип турат. Курган жок дебейт. Кечки тамакка даяр болуп барат. Ишин кылган жерден арткан кешик мешигинен колтугуна кысып. Байоо кызы эрбеңдеп, казан аякты кылдыратып, өз билгениндей бир үйдүн тиричилигин кылат. Эки челегин баканга илип, мүрүсүнө коюп, анау коктунун төрүндөгү булакка сууга жөнөгөндө айылдын мадыра баш, мурундарын шыр тартып, эсине кирген балдар кыздары ар кайсы жерден мойнун созуп карап калышат. Санжыра сакоо келатат дешет. Эл дүрбөсө кошо дүрбөгөн майда балдар эмнеге дүрбөгөнүн эле салбай чурулдашып. Чоң балдар атайын бири-бирин шылтоолоп көчөгө чогула калышат да, кыз булактан кайтып келгичекти кадам басышпайт. Кыз эч нерсени байкабагандай, таңыркап, таңданып, өзүнө суктанып тургандардан айбыккандай, жалжылдаган көздөрү менен жал-жал тиктеп өтөт. Бөйтөйүп, билинер-билинбес көкүрөгүнөн ийменип, мүрүсүндөгү бакандын эки учунда мелт калт чайып алган сууга
көз жиберип келе берет. Öyle жаман сулуу болуп кетиптир да, дейт. Аденин үйгө токтобой калган кызы таңдайын такылдатып, башын чайкап. Үстүндөгү жуула берип, өңөчө түшкөн майда гүлдөрү, тегерек жакасы, бели буума этеги кең, буштуу чыт көйнөгүнө, анын үстүнө кийген апасынын жаш кезиндеги кара чыйбаркыттан тигилген камзирине, балтырын жаппаган байпагына, кара булактанган чачынын сеңселгенине чейин кызыга карашат кыздар. Кызыгышканы сакуу кыз көп деле көчөгөйгө чыга бербейт. Өзү менен өзү. Же классташы, же сүйлөшүп чыр жазышар бирөө жарымы жок. Жүзүнөн таптакыр кетпеген муңайым салкындык сезилгени менен бир караган адамды аргасыз тык эттирген башкача бир ажары, ыйманы ысык эле. Кичинесинде балдар тийишкенде бирдеме дей албай кекештенип, жарым-жартылай түшүнүксүз сөздөрүн жутуп, какап-чакап, чоочуркагандай калтыс бакырып, айласыздыгынан бар күчүн көз жаштан чыгарып алчу. Кыз күндүн болуп бүткөн үй жумушун нарыдан бери бүткөрө коюп, тартайып колу буту узун, чедирейген чоң курсактуу, таргыл уюн от козгону чыгат. Шуудуңдаган жаңы тууган саан ойдун каша ачылдыгы коңшу колоңду бүт чарчатты. Кичине эле көздөн далдоо кетсе, сүзгүлөп, кашааны бузуп кирип, огороддогу мөмөчөмөнү жеп, эшик эрикти чөп чарды жалмаганды жакшы көрөт. Эч кимге окшобогон ырнын обонун көкүрөктөн сызылып келатып көмөкөйгө келгенде жарым-жартылай жутулуп, таңдайын күйгө келтире албаган кекештигин угуп сезери да ушул сарайбандар. Жапыс бойлуу, шактары чаржайы төскөн өмөлү дарактын кыз чыкпаган бир да бутагы жок. Этек жеңин аркыраган шамалга толтуруп, сүйгөн сарайбандын шагына илдирип, тыттырганына кайыл болгон секелек кез өттү. Эзели тарак тийбеген, түйдөктөргөн чаштары саксайып, узун кирпиги менен маталышкан көкүлү кашын жеп, эскирген көйнөк көчөгүн ар жеринен жырттырып алган кыздын шактан шакка секирип ойногонун, төштөн мал салын айдап келаткан айылдагылар көп эле көрүшчү. Ак, кыпкызыл, кызгылтым пуштуу гүл кайырлардын ачылган гүлдөрүнүн желегин так ортосунан бөлүп, бетинин отуна, пешенесине, мурдуна, эгине шилекейлеп жабыштырып көпөлөк болуп алчу. Дирилдеп чуркап, жел менен жарышкан кыздын ошондогу кубанычы армандуу тагдырды уnuттуруп, кантип сүйрүсүнө сүт толуп, ирисине эт толуп, күндөн күнгө чырайына чыгып баратканына бүт өрөөн өзү күбө. Муңайымдык таш жеген тагдырынын энчиси. Анын бар дүйнөсү, маңдайы жарлай сүйүнгөнү, айлына тегерегиндеги өзүнө окшогон тилсиз макулуктар. Айрыкча сарайбандар гүлдөгөндө аны үйдө токтотуп болбойт. Ууртунда гүл койноп, көздөрү эт жүрөктү элжирете жалжылдап, көңүлү кушубак. Күйлөнү секирип, нары бери чуркап, апапакай үлпүлдүк гүлдөрдүн ажарын арып алгандай өзү менен өзү бекин бечек ойнойт. Ар кыл гүлдөрдөн гүл чамбар жасап, аны маңдайына тегерете байлайт да, төрт бурч чекеси аз-маз кертилген күзгүдөн аярлай өзүн көпкө каранат. Сүйүнгөнүнөн терисине батпай, өз дүйнөсүн өзү гүл короп, кубанычы төгүлүп чачылып турган маалда, тигиндей чычырканактуу коктудан кимдиндир жат көзү сугалактан аңдып отурат. Качан кыз оюндан тажап, үйүн көздөй жөнөгөндө, ал дагы артындагы өз жолуна түшүп кетет. Коктуну аралап түшкөн кум топурактын жазындагысы аталадай бозгуч, ылайкалуу киргилтим суу жайында көгүлтүр көк кашкадай тунуп, ар жерден чогулуп, айылдын башындагы көпүрөнүн алдындагы чоң алыштагы куурдан огородторго бөлүнүп кетет. Куурдан атырылып, ак көбүк чачкан чоң суунун жээгинде бутун арка салып,
Чалпылдатып ойноп отурган кыздын жанына бейтааныш бирөө келди. Илмейген арык, узун бойлуу, ак жүздүү бала буерлик эмес. Бирдекиде таптакыр көрүнбөгөн. Бала тарткынчыктап кыздын жанына келип, бирдеме деп сурады. Кыз байкамаксанга салып, укпагандай отура берди. Бала көзүнүн кыйыгы менен кыйлага карап отуруп, тамчыдай мөлтүрөп турган сулуу кыздын унчукпаганына теригип кеттиби, жерден көк чыбыкты ала коюп, эмеле сууну шилип чачып жиберерде, баятан бери Беркинин кыймылын астыртан баамдап отурган кыз тик багып жалт карады. Кыз менен баланын көздөрү чагылышып кетти. Бир башкача, мурун соңку жолукпаган жылуу сезим көөдөндү көзөп өткөнсүп, жүрөктөрдүн түрсүл кагышы экөөнүн көз ирмеминдеги абалы өздөрүнө гана маалым болуп калды. Көөдөндү бир серпилткен күчкө багынган кыздын көздөрү айбыккандай төмөн карады. Баланын илебинен көз ыргып, жоодураган каректин жүрөктү сол кеттирген учкунунан алапайын таппай калды. Жымжырттык. Кыз баягы отурган калыбынан жазбаган. Бала бирдеме дейин дейт, айта албайт. Жанатан бери жалтаңдап тик кароодон айбыгат. Бир маалда кыз шашыла, тизесине жетпей өйдө түрүлгөн этегин чоочулагандай кымтылана, буттарын суудан чыгарды. Ордунан турары менен үйүн көздөй чуркап кетти. Май айында балдары мектептеги окуусун бүтүп-бүтпөй эле чабандар короо койлору үй жайы менен жайлоого көчүп кетишет. Окуусу бүткөндө барат, ага чейин баш көз болотур деп кызыбы, баласыбы тууган уругуна табышташат. Өндө калган бирин экин жандыктын көпчүлүгү саан уйлар. Актан кыйналбайлы деп, айылда калгандар саан уйлардын бирөө жарымын алып калышат. Айылга кире бергендеги 5-6 үй ары ак кыш менен кештеленип салынган үйдө бир чоңдун энеси жашайт. Жашы өйдөлөгөн сайын замбардай семирген кемпирдин баскан турганы оордоп калган. Жеп ичкени аттай болгону менен ичинде бир дарты барбы толгондон толуп туураланып кетти. Бир көңүлү келсе жанда жок берешен, маанайы бузулганда андан жаман киши жок. Кыйкымчыл, ооп төгүлүп өзгөрүлүп турганынан айылдагылар эрке эжебиз деп коюшат. Коңшу колоңдун, тууган уруктун келин-кесеги дикилдеп, биринен сала бири ушунун кызматында. Областтык түштүк жол курулуш башкармалыгында башкаруучу болуп иштеген тунуулуу жолборс ат тезегин кургатпай, тез-тез ак волгасы менен келип турат. Кенжесинин окуусун бүтөрүнө аз калды. Апама каралашканча 10 класста айылдан бүтөсүң, деген ал өз уулун айылга алып келатканда. Апам карып калды. Тамак ашына, мал салына каралашасың, деди. Мен эмне кыз бекемин, казанын кармагыдай. Кыздарыңды жибер, деди уулу каяш айтып. Бала кыйлага макул болбоду. Чоң калаада өсүп, орус мектепте окуган шаардык бала кыйылып, атасынан коркконунан араң келди. Анан калса башкаруучуга өз уулунун мүнөзү, боштугу, байоолугу жакпай баратты. Өзүнүн өрттөнүп өскөн өспүрүм кезин эстеп, уулуна ичи чыкпай, кызга окшоп назик деген кысталак, дечи ал ойлонуп отуруп. Балам көрүнүктүү музыкант болсо деп пианино сатып берип, музыкалык мектепке ташып жеткирип, кайра алып келгенин эстеп, өзүн өзү сөгүп. Бирде дос жары менен чайлашып отурганда балдардын маселесин сүйлөштү. Кайсы окууга барат? Душман көзүнө чоң окуу жайдын бирөөсүнө киргизе албаса, анын чоңдугу кимге? Баланчанын баласы чылап дешпейби? Токточу. Капстан анын оюна бир идея келе калды. Баласы жарылып, дардин айтпайт деле. Муну кыялдантып эле койсо. Тик дегени телевизор, марка чогултмай, кечиндеси балдар менен гитарасын эрмектейт. Кой, музыканттын оокаты оокатпы?
Андан көрө айылга жиберип, 10-чуну ошо жерден бүтүрсө, директордун убадасы боюнча алтын медаль алса. Кеп билимде эмес, кагазда, документте болуп калбадыбы азыр. 2-3 сынак бүткөнчө сарсанаа болбой, биринчисинен шыр өтүп койбой, жаны жокпу. Кул алдындагыларга айта жүрчү жакшы сөзү менен бул оюн айылда жашап, чор кол менен бүткөн турмушту көрсүн, бышыксын деп чечти. Кубакай жүз, баяу көздөрүнөн эч нерсенин түйшүгү байкалбаган шаардык бала көпкө чейин элет мектебине көнө албай, балдарга кошула албай чекелеп жүрдү. Мектептен келери менен китеп баштыгын айвандагы сөөрүгө ыргытып ийип, нандан сугунуп коюп, магнитофондон ыр угат. Балпайган мистехан чоң энеси майпаңдай басып, үстүнө үйрүлө түшүп, кагылып согулганына кыжыры келип, үйдөн көз көрсөтпөскө шашат. Кылган иши жаңы туулган кунажынды откозуш. Бир күнү отко кирип калган торпокту айылдын баш жагындагы чөбү өскүлөң буума төшкө аркандап келатып, куурдан бутун салаңдатып, сууну чалпылдатып ойноп отурган баягы кызды көрүп, тык токтоп калды. Кыз бул жолу чымкый кызгылтым штампель көйнөк кийип, чачын бирди өрүп, ансыз да түтөгөн кашынын ортосун бириктирип, осмо коюп алыптыр. Апапак жумуру балтырына куурдан ак көбөгүн чачыратып аккан суунун туп-тунук тамчылары жабалактап жабышса ого эле сулуу. Узун, апарык колунун манчалары менен күндөн көзүн калкалап, тынчтыгын бузган шарпага дит баккансыда. Же башка белгисиз сезимден көөдөнү элеп-желеп болуп кетти. Колундагы торпок айдаган узун шыргыйы менен жер чукулап тура берди. Кыялында кыз аны көрүп, баам салгандай сезилип кетти. Коктудан чатка чейин бир кыйла алыс. Жолдо келатып, балдар бирин-бири мазактап таңуулап, кыз ушул сакоо экенин, чоң энесинин токтунун сакоосунан алысыраак бак, балекет болуп, кулжуңдаган чоң ую кунаажырыңды сүзүп койбосун деп безилдегенин эстеп, аяганнанбы же боору эзилип кеттиби ыйлагысы келип, мууну бошой түштү. Ысык аптанын табы кайта түшкөн айылда тентек жел жоортуп жүрдү. Мектептен келери менен айранга курук нанды туурап, сугунуп жеп, куруттан чөнтөккө уруп, бала төштү көздөй кунаажынды айдап жөнөйт. Энесин көргөн сайын эмчек издеп, тынымсыз мөөрөй берген торпогун көздөн далдоорук жерге аркандап койду. Казыктап койгон жерин такырайта жеп таштаган кыздын уюн оттуу жерге жылдырып, ушул ой эсине келе калганына ичинен сүйүндү. Кызды күтүп жатты. Кыздын кекештиги, сүйлөй албастыгы деле көңүлүнө келбей кызды күттү. Айылдын коктуга келип такалган төмөн жагынан жай басып келаткан, биринчи жолуккандагыдай пуштуу чыт көйнөкчөн кыз көрүндү. Баланы майда калтырак басып, аст-үстү аңтарла түшчүдөй дүкүлдөп соккон жүрөгүнүн жаа бербеген албуутунан тердеп шаштысы кетти. Пластмассадан жасалган томпойгон чаканра канистерине айран куюп көтөрө келиптир кыз. Уюн жылдырып койгон балага ыраазы болгондой жылмая карап күлүп койду. Мунусу баланы эмелеки олдуксон абалынан жеңилдеткенсиде. Көөдөнүн ийне менен тепчип өткөнсүгөн сезимден абдаарып, кыздын жоодураган көздөрүнө тик багып карай албай, ичинен эзилип да, аяп да турду. Кыз канистердеги айрандан 2 чууртап балага сунду. Бала шашкалактап жутуп жиберип, түбүндө калган айранды көрүп ыңгайсыздана түштү. Кыз дагы алып келем дегендей ишара кылды да үйүн көздөй чыркады. Ырымга тырмактай бир булуту жок. Чалкыган көгүлтүр көк асмандын алдындагы чызыраган ысыкка, ныксыраган айыл, 2 жаштын арзуусу башталган күндөрдө абайлай көкүрөгүнө катып алгансыды. Кыз шашылбай ыкчам кыймылдап, баланын уyu менен өзүнүн уюнун мүйүзүнө жибин казыгы менен кошо орой түрүп, коктуну көздөй бет алышты.
Күздүн баш багып калган маалында Сарайбанду коктунун көркү кетпейт. Эмне деген гана гүлдөр жок. Баары тегиз ачылган. Ак, кызыл, сары, кып-кызыл, көк дей койчу, боектун түрлөрү жетпейт. Ушундай маалда эгер табиятка тил бүтсө, гүл бүткөндүн баарысы шак эле атын айтып жиберчүдөй бажыраят. Бири-бирине таптакыр окшобогон гүлдөрдүн аргыл, назик, үлбүрөк желектери кыз кыялындай дирилдейт. Мындайда ай талаанын көркү да, алды да гүл кайырлар. Бүт коктунун көркүн чыгарган гүлдөрдүн ыргагын, шуудурун, кыймылын, жамалы менен абазын бир күүгө келтирип тургандай, ар жерден оголоп, бийиктиги ушулар гана бой керет. Жашыл түскө жайкалып, күнөстүн аптабына, шамалдын башатына балкыган коктунун көз күйдүрөр кези али алдыда. Кыз менен бала бүт коктуну ээлеп алгандай, керели кечке эгиз козудай кобурашып, бекин-бечек же шактан шакка секирип ойношот. Кыздын секелек, өтө сезимтал, ыкчамдыгына бала кыйлага таңыркап жүрдү. Экөө бекин-бечек ойногондо кызды таап көр. Таштын коңулуна кире качат. Ойдуңдун түбүнө сунала жата калат. Же бадалдарга жашырынып алып, таптакыр таптырбайт. Издей берип шайгогон бала айласы түгөнгөндө коктунун кыл чокусуна чыгып, бүт арзуусун ааламга айткысы келгендей, тетигиндеги ак кары гана көз көрүнгөн жылаңа часкаларга жетчүдөй: «Санжыра! Эмил! Санжыра! Эмил!» деп алмак-салмак аттарын айтып кыйкыра берет. Мындайда кубанычы коюнуна батпай, өзүнүн айласына шерденгендей, бетинин оту алууланып дердеңдеген кыз шалдайып айласы түгөнүп отурган баланын артынан байкатпай келип, эки көзүн бекитип жыгылат. Аты аңыз тракторчу, чоң муш шүкүнүн келтегине таарынып, бала чакасы менен төркүнүнө кеткен аялынан көптөн бери дайын жок. Кез-кез колхоздон колу бошой калганда бир шешени кез келген менен бөлүшүп, Сарайбанду коктуну аңдып көпкө жүрдү. Дароо даай албаганы деле жөндүү болчу. Сакоонун бет келгендеги сүрдүү көзү, көчөгөйдө баратканда жүзүнөн кетпеген муңайымдыгы менен оор басырыктуулугу кыйла сездентти. Адеп артынан аңдып барып, ошол коктуга жанаша жиш өскөн чычырканактуу төштүн ичинен акмалап жүргөндө жаз эмес беле. Бир күнү дагы жолу болбой, ире-ширеде коктудан шашыла басып келатса, алдынан жеңил желпи, келин-кесектин койнуна бирге барып жүрүшкөн тең тушу Зунду чыгып калды. Илеш албай ичиңди туз жалап келатасың го. Эмне деп жатасың деп, болушунча оозун толтуруп сөктү. Мыкчыгерлердин городской баласынан күйдүм, күндө жанынан имерилип кетпейт. Экөө эмне кылышат? Ойнойт, жаш балдардай, жиндилердей ойнойт. Бияка чыгып, мурдунан бир-эки ийилеп койбойсуңбу? Нымтырап, илберинкидей көрүнөт го. Долу кемпир бетимди жулуп, үйүмдү бу жерден көчүрүп жиберсин деп турасыңбы? Билгениңди жаса. Зунду корс этип алдыга басып кетти. Муштуму менен айылды коркуткан шүкүнүн да жолун тоскон бирөө бар экенин экөө тең моюнга алып баратышты. Эртелигеч тоо тараптан сууктун ызгаары келип, көз ортосунан ооп баратты. Коктудагы сарайбандардын уштары саргайып, даам кирип калды. Ушул жылдагыдай сарайбандар мөмө байлабас. Чаржайыт бутагынын бир жерин койбой, шингил-шингил бармак башындай сарайбандар көз кызартып шилекей агызат. Анын өзүнчө даамы, жеген адамды сагындырар өзүнчө татымы бар. Бир маалда бирдеме эсине түшкөндөй, Санжыра шактан секирип түшүп, Эмилдин колунан жетелеп, коктунун башындагы күнчыгыш тараптагы жалгыз жаш көчөттүн жанына алып келди. 3 бутактуу, түптүз чымыр өсүп жаткан дарактын кылда учунда кайноолудай чоң-чоң, эттүү, сап-сары сарайбандар жөн эле мөлтүрөйт. Кыз секирип, ылдый кышагынан бир дүзүп, оозуна салды да жарымын балага узатты. Эмил шактын алдында уштарын кызыга карап, изилеп ышкан сарайбандарды терип бермеке, 3 ача шатынын чатына бутун эмеле кое бергенде, кыздын «Кой чыкпа, сынат» дегендей,
Колу желкеден жулкунтtu да, өзүнө эмере тартканда кептеле түшкөн тирсейген көкүрөгүнөн, назик денесинен илебинен бүт жан дүйнөсү ымыр-чымыр болуп, кызды бек кучактап, алкымынан өөп алды. Санжыранын бүт турпатын чагылган чаап өткөндөй эч жүрөгүн элжиреткен бейбакчылуулуктан калтаарып, эңги-деңги кылган сезим толкунунда көлбөрүп турду. Небересинин баскан турганы кыял жорого чукулунан өзгөрүп кеткенин кексе кемпир байкабай калмакпы? Анан калса айылда күбүр-шүбүр сөз көбөйдү. Келин-кесек четин чыгарып азилдешкендеричи. Бир айласын таап, баланы токтотуу керек. Атасы келсе шаарга кош берем, ошо ягында окуй берсин. Медали болбосо башкасы болор деп. Мистакан кемпир тун уулунун келишин чыдамсыздык менен күтүп жатты. 1994 жылдын май айы. Сиздер жазуучу илимпоз Ризван Исмаилованын Коктудагы сарайвандар чыгармасын уктуңуздар. Аудиолоштуруп окуган Кипариса Сурахманова.